Мына официалдуу эмес валюталарда ошолордун катарына кирет. OneCoin, Bitcoin мына жана мен оюмда айтып кеттим. Булар официалдуу болгуча булар ошол жашыруун пирамидалардын катарына кирип атат. Официалдуу болгондо балким андай болбой калаттыр. Бирок ал болобу болбойбу белгисиз. Аны кылышабы кылышпайбы ал да белгисиз. Акчанын кожоюну Рокфеллерлер жана Ротшильдтер ага уруксат береби, уруксат бербейби белгисиз. Биткоинду ушунча мен ошо биткоинду иштеген лидерлердин видеолорун көрүп калдым. Атайын изилдедим бул теманы. Изилдесем лидерлердин бири айтып атат, OneCoin'ду жамандаганча айтып атат. Биткоиндун жетекчиси мына преследует, его все время притесняют дейт. Демек акчанын ээлери аларды бут тосуп атат уже биткоинго бут тосуп атат. Демек аны официалдуу болушуна жол бербейт. Андыктан сиз орто жолдо сиз менен бизге окшогон жөнөкөй адамдар алданып калышат. Ошондуктан бул OneCoin'ди же биткоинди мактаганда ойлонуп туруп жасаңыз муну. Көптөгөн адамдар күйүп калбасын эртең. Ошондуктан бул жерде сөзсүз түрдө сурооду бериңиз. Кардар ким? Сиз кардарсызбы? Эгерде башка бирөө кардар болсо, анда сиз кардарсыз. Же сиз чакырып келген адам кардар. Эми хорошо кардар болдук. Биз керексиз товарды алып алган жокпузбу алданып? Убаданы эртең болбой турган убаданы сатып алган жокпузбу? Деген суроого жооп берип көрүңүз. Болуптур, сиз ошол валютаны тааныштарыңызга сатып акчаңызды чыгарып аласызбы? Же сиздин артыңыздан келген адам ошол валютаны сатып акчасын чыгарып алса болобу же болбойбу? Көпчүлүк учурда алар чыгарып ала албайт. Андыктан алар алданып калышат экен. Эми бизнес кылбай атканда ошол товар керекпи же керек эмеспи деген суроого жооп берип көрүңүз. Бизнес кылбай жөн эле өзүм үчүн керек деп ала албайбы кимдир бирөө? Бул товар чындап эле кызмат элге керекпи? Алардын проблемасын чечип береби же чечип бербейби? Мисалы үчүн биз доллар алабыз, доллар биздин проблемабызды чечип берет. Кандайча биз ага товар алабыз. Же чет элге чыксак ал менен биз төлөйбүз да, бир нерсе сатып алабыз. Рубль да бизге керек. Биз кандайдыр бир проблеманы чечип атабыз. Кимдир бирөөгө рубль жөнөтүш керек болду. Алтабыз да. Биткоинди биз бирөөгө оплата үчүн азыр ала алабызбы? Алыштын кереги барбы бирөөгө? Азырынча кереги жок. Андыктан бул финансылык пирамидалардын катарына кирип атат. Чоң тобокел, чоң риск. Болуп калышы мүмкүн, болбой калышы мүмкүн да. Эми суроолор мына ушул суроолор, жаттап калдыңыз окшойт, уже айта берип. Тармактык маркетинг болуп иштегендер мында кымбат баалуу продукция сунуш кылса дагы, демек ал ошондо демек алар дагы финансылык пирамидалардын катарына кирип калышы мүмкүн экен деп атасыз. Демек кардар ким? Сиз тааныштарыңызга бул нерсени сатсаңыз алып албайбы? Бизнеске кошулуш үчүн эмес, өзү үчүн алып албайбы? Сиздин тааныштар алышы мүмкүнбү же жокпу? Эгер бул суроолорго сиз ооба деп жооп бере албасаңыз, анда бул финансылык пирамида болушу мүмкүн. Ошолордун бири мына Bon Voyage проектиси. Bon Voyage'дин сертификаты мына чет өлкөгө саякат арзандатуу менен алсаң болот деп сунуш кылышат. Бул товар сиздин тааныштарыңызга керекпи, керек эмеспи? Сунуш кылып көрүңүз. Жөн эле жазылбай эле өзү үчүн керекпи, ошо бага алабы албайбы? Бизнес кызык, акча табыш үчүн эмес, элдерге сатыш үчүн эмес, өзү үчүн. Мына чет өлкөгө саякатты жакшы көргөндөр алабы албайбы? Сунуш кылып көрүңүз. Мен ошол компанияларда иштегендерде көбүнчө сурайт элем. Кимиңер чет өлкөгө барып келдиңерсе, эч кимси барып келбеген болот. Эң жогоруда бирөө барып келген болот. Ал деле бизнесин өнүктүрүш үчүн барып келген болот. Атак чынында ал баада саякатка барууга алар даяр эмес. Ал мамлекеттерге, ал өтө кымбат турларга барганы алар даяр эмес. Демек биздин потенциалдуу кардарларыбыз деле даяр эмес. Демек ал бизнестин келечеги жок. Демек бул жерде орто жолдо саякат сатылып аткан жок. Орто жолдо сертификат, эч кимге кереги жок, сертификат сатылып атат. Кантип сатылып атат? Акча табыш үчүн ушул сертификатты ал деп атат. Демек убада сатылып атат. Ал жерде сертификат алып аткан жок элдер. Элдер убаданы сатып алышат. Эртең мен байым деген. Убаданы сатып алганда демек ал бизнес эч убакта өнүкпөйт. Анткени любой бизнеске акча кардардан келет. Кардардын бир проблемасын чечип, анын бир ишин бүтүрүп бергенде ал ыраазы болуп акчасын берип атат, жана башка адамды да жөнөтүп атат, же кайра ошол кызматты же товар сатып алат. Ошондо улам-улам товаробот болуп, улам-улам акча түшүп атат. Улам-улам бизге акча түшүп турат. Демек биз бизнесмен катары биздин бизнесибиз выживать этип же өсө баштайт, же выживать этип турат жок дегенде. Ал эми ал кардар экинчи албас болсо, же такыр албаса, анда биз акчаны каяктан табабыз деген суроого жооп берип көрүңүз. Эмне бири-бирибизге убада сатабызбы? Анда биз алдап атабыз да демек. Жок нерсени сатып атабыз деген жоопко келишиңиз мүмкүн. Мына Club Freedom'дун сертификаты да ошол болду. Андыктан тааныш лидерлерим арасында мына көптөгөн адамдарды калп эле жаздырмыш болуп акчасын алып кетип калды. Сертификат компанияга да берген жок. Себеби ал түшүнүп атты, компания берсе ал да алдынат кошо, элди да алдайт. Андан көрө өзү алдайын деп акчаны жыйнап алып кетип калды. Kiwi ваучери мына азыркы учурда бул мыйзамдуу, бул пирамида эмес. Сиз Kiwi'ге кирип ваучер сатып алсаңыз болот. Бул кандай ваучер? Сиз 500 сомго Kiwi ваучерди алып, досуңузга же кызыңызга же апаңызга белек кылып берип койсоңуз болот. Ал ваучерди алып, Kiwi аркылуу Kiwi кошелекке түшүп калат 500 сом. Ошол 500 сомду бирдикке салса болот. Телекомго жана башкасыга төлөсө болот. Эми бизде Kiwi анча өнүккөн эмес. Россияда деген негизинен бул керектүү кызмат да.
Бирок ошону мошенниктер пирамидага айландырып алышкан учурлар болуп атышат. Ничет алар кивиден сатып алсаңыз, биз кивибизди өздөрү киви кылып алдып атышат да, 2 эсе кылып көбөйтүп беребиз дейт. 500 рубль салып койсоңуз, сиздики 1000 рубль кылып атат. Мына мен ушуну кылдым, мына көрсөңөр деп туруп өзүнүн бир жасалма почтасын айтат дагы, мына ошол жерге мен акча салдым, мага ушунча кайтып келди, мага ушунча түштү деп жалган эле сүрөттү киргизишет. Сиз ага ишенип, сиз дагы ошолор айткан почтага таштайсыз акчаңызды, счетуна ошолор айткан почта аркылуу өздөрү жасап койгон почта болот. Анан кийин салганыңыздан кийин сизге эч нерсе жок. Же болбосо берсе береттир, азыраак бөлүгүн толук бербестен дагы 3 киши чакырсаңыз толук беребиз деши мүмкүн. 3 киши алып келип дагы салгандан кийин анан берсе береттир. Бирок көпчүлүгүнө бербей коет. Төмөндөгүлөрүнө да ушундай алдоо жол экен. Эсиңизде болсо, бир убакта мында электрондук почтадан ар кандай каттар келчү. Мына мага да бир убакта Швецияда жүргөндө кат келген. Мен Африкадан жазып атам, азыр согуш андай мында, мен акчам көп, ушундай бизнесим бар, ошолорду алып чыгып кете албай атам. Мага ушул сиздин мамлекетиңизден тааныштар керек эле, мен сизге ишендим, сизди көрүп жүрдүм, сизге ишенсе болот экен деп мага ошогон 1000 10 миң деген адамга жөнөткөн болушу мүмкүн. Мен Швецияда дайым жашаган туруктуу адам эмес элем, мен болгону конок эле, мен турист элем. Эми элестетиңиз, мага жөнөтүп атат. Кандай сезим болот? Мен Швецияны билбесем, неге мага жөнөтөт деген суроо пайда болот туурабы? Эми нормалдуу башы менен достошкон адамда ушундай суроолор пайда болот да. Эми неге мага жөнөтөт? Мен аны тааныбайм, ал мени тааныбайт. Ал неге мага акчаны сизге жөнөтөм? Анан мынтип атат. Келечекте мен ушул Швецияга кетейин деген оюм бар. Сиз менен бизнес кылайлы, бирге бизнес ачайлы, менин акчам бар ушу бизнеске. Жарымы сиздики болот, жарымы меники болот деп сунуш кылат. Эмне айтат? Убада сатып атат мага. Анан мен ага ишенбедим, албетте. Мен кийин дагы көрдүм ошондой каттарды. Кийин ойлонуп көрдүм да, кантип булар алдайт? Неге мынтип жазып атат? Неге бул демек алдайт, ушинтип нерсе кылат деп. Кийин түшүнүп калдым анча-мынча. Демек менин карточкамды сурайт алар. Карточканы сурагандан кийин карточкага эми мен чото мен акча жөнөтсөм түшпөй атат, сен мага ушунча жөнөтүп көрчү, текшерип, проверка кылып көрчү, же туура эмеспи деп сурашы мүмкүн. Анан ишенген адам албетте ал 10 000 доллар алыш үчүн макул, 100 доллар не жалко деп жөнөтүп бериши мүмкүн, 50 доллар не жалко деп жөнөтүп бериши мүмкүн. Жөнөткөнүңүздө ал адам жок. Мында ушинтип акча жыйнамай. Эсиңизде болсо, бир убакта SMS мошенниктер көбөйүп кеткен. Азыр барбы жокпу билбейм, азыр көрбөй калдым окшойт мен. Мына SMS мошенниктер көбөйүп кетти. Мына ваша карта заблокирована дейт. Срочно сообщите пин-код деп, мына Россияда ушундай мошенниктер бар экен. Служба безопасности деп жазып коюптур. Мына карточкаңыздын пин-кодун билип алгандан кийин карточкаңыздан самого эле акча чыгарып алат экен. Жасалма карточка жасап туруп. Ага чейин сиздин карточкаңызды билип алган болушу мүмкүн. Поздравляем, вы выиграли приз 500 000 рублей. Чтобы получить его, напишите или отправите со словом смс и так далее. Анан билгенден анан сизге чалат дагы, чалгандан кийин сиз жооп бердиңиз да, эми сиз ишендиңиз демек. Сизге айтат, ушул номерге ушунча акча салып койсоңуз, сизге ошол призиңизди беребиз, биздин офиске келип алып кетсеңиз болот дейт, ушинтип алдайт. Бул эми мына мен сизге бул мисалдарды эмне келтирип атам? Финансылык пирамидалар жана жашырылган финансылык пирамидалар ушул мошенничествонун өнүккөн жогорку деңгээлдеги, жогорку мастерстводогу түзүлгөн формасы да. Сиз ошону эстеп кое бериңиз да, ушул пирамидаларды укканда, көргөнүңүздө. Ушул мошенниктердин бир түрү деп. Бирок алардан профессионалдуу, алардан күчтүү түрлөрү депчи. Демек финансылык пирамидалар жыйынтыктап кетсек, лидерлердин жардамы менен лохторду алып келет экен, лохтор акча берет экен. Ал лохтордун берген, жыйнап келген лидерге техника, валюта, сертификат берет экен, кереги жок валютаны да, сертификатты. Ана ушундай беришет экен. Анан булар көбүнчө жашырын пирамидалар болот экен, эгерде жалган товар же жалган кызмат болсо. Сырттагы кардарларга товар сатылбайт экен, эч ким албайт экен. Акча, ал эми тармактык маркетинг. Мындай алда пирамида окшош. Ада да биз адам чакырабыз, кардарларды чакырабыз, жазылып өзүң үчүн алсаң болот деп, дистрибьюторлорду сатып пайда көрсөң болот дейбиз. Бизге окшоп сиз да группа түзүп пайда көрсөңүз болот деп, биз деле ошол сөздөрдү айтабыз. Биз деле убадан айтабыз. Бирок тармактык маркетингде реалдуу, элге керектүү товар бар. Жана акча дистрибьюторлордон келбейт. Акча бизнеске кошулгандардан келбейт. Алар алышы мүмкүн, бирок алар өздөрү үчүн колдонуп көрүш үчүн товар алышат. Эмне максатта? Эртең кардарларга айтуу максатта. Кардарлардын санын көбөйтүү максатта да. Демек акыр аягы акча кардарлардан келип атат экен да. Ал эми финансылык пирамидада акча кардарлардан келбей атат. Базарда деле ошол акыр аягы кардарлардан келет. Мисалы үчүн оптовик бир розничный клиент кошсо, мисалы үчүн сиз оптовик болсоңуз, Түркияда болсоңуз, сиздин товарыңыз бар. Сиз Оштогу же Бишкектеги тааныштарыңызга айтасыз. Ушу товар жөнөтпөймбү, сатып бербейсиң деп, тааныштарыңа көрсөтүп сатпайсың деп сунуш кыласыз да. Тармактык маркетинг ошого окшогон эле система. Сырттагы кардарга товар сатылат экен да, ошонун натыйжасында акча келет экен да. Ушуга окшогон товарлар башка жерде да сатылат. Ошону да көңүл буруңуз да. Эгерде сизге сунуш кылып аткан товар башка жерлерде да сатылса, арзанбы, кымбатпы, бир аз айырмасы болсо нормально. Демек бул пирамида эмес. Ал эми ал товарлар башка жерде сатылбаса, эл аны сатып алып аткан жок болсо, анда бул пирамидага окшош деп койсоңуз болот экен.
Демек пирамидаларда мына акча убадага ишенгендердин эсебинен келип атат экен. Товар бул убада экен да, убада бул товар экен. Ал эми тармактык маркетингде реалдуу элге керектүү товар. Ошонун натыйжасында сизге алып көр, колдонуп көр деп атат да. Колдонуп көр дагы өзүң колдонгондон кийин жактыргандан бирөөлөргө оңой айтасың. Бирөөлөр ошол продукцияны сенин колдонуп көргөнүң көрүп, сенин сөзүң ишеничтүү болот. Сен башкача айтасың деп үйрөтөбүз да биз. Анан ошондо кардап алганда сага пайда түшөт. Же алар жазылып өз үчүн ала баштайт, сага компания өзүнө түшкөн пайдадан бөлүшөт деп айтабыз, туурабы? Ал эми пирамиданын учурунда акча өзүнүн акчасын убада алат. Андыктан ал эч убакта кайра албайт экен. Ал дагы ушул убадаңар качан аткарылат деп күтөт экен. Анан көбүнчө ал жерде эки адам жазып кой, сатпайсың, адам жаздырбайсың деген убадаларды айтышат экен. Анан эки адам жазып койсоң байып кетесиң дейт. Ал да эки адам жазып койсо байып кетесиң дейт экен. Акча салып эле койсоң болду, көбөйрөт деген убадаларды беришет. Риск жок, уткурбайсың деген сөздөрдү айтышат. Тармактык маркетингде биз айтабыз, риск бар, аз бар дейбиз. Сата албай калсаң өзүң үчүн колдонуп койсоң болот. Сата албай калсаң, апаңа берип койсоң болот, эжеңе берип койсоң болот. Ошол сөздөрдү айтабыз. Чындап ана биз көбүнчө тармактык маркетингде чындап иштеш керек деп айтабыз. Кардар издеш керек, партнер издеш керек. Эл товар алганда сага пайда түшөт деп айтабыз. Анан көбүнчө мен иштешкен компанияда ошол эле кардарлар кайра алып турат. Анткени ал товарлар бүтүп турат. Бул укмуштоонун мүмкүнчүлүк. Эки эле адам эмес, көп адам жаздырыш керек деп айтабыз. Бирок ошол эле адамдардың бул товар тез өтүп турган үчүн, тез бүтүп турган үчүн кайра алып турушат деп айтабыз да. Финансылык пирамидада сизге буга окшогон нерселерди үйрөтпөйт, буга окшогон нерселерди айтпайт алар. Алар болгон акчаңы сал, адамдарды чакыр. Адамдар да акча алып келсин, сага пайда түшөт. Сен байып кетесиң деп айтышат. Эми сизге керектүү темалардын бири бул бай жана кедейлердин ой жүгүртүүсү темасын сөзсүз түрдө көрүп коюңуз. Анткени сиз алданып калбаш үчүн эмес, анткени сиз жөн гана калбастан мындан дагы мүмкүнчүлүктөрдү көрө билишиңиз керек экен. Байлардын ой жүгүртүүсүнө окшоп ой жүгүртсөңүз, сиз эч убакта алданып калбайт экенсиз. Жана сизде байлардын философиясы. Алданып кала турган адамдар булар көбүнчө башында кедейлердин философиясы болот да. Ошолор оңой алданат, ошолор оңой халявага ишенет, ошолор ачкөздүккө ишенет, тез байып кетсе болот деген ишенет. Ал эми менин сабагымда бай жана кедейлер ой жүгүртүүсүндө сиз чыныгы байлардын сырларын билет экенсиз да.